Арбаңыздар урматтуу көрүүчүлөр, эфирде мен Сейтек Качкынбай кайрадан сиздер менен улустөр жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын алып чыгып отурам. Бүгүн бизде тема кыргыз коому жана чет тили деп аталат. Ал үчүн бизге эки коногубуз бар. Конокторубуз менен тааныштырып кетейин. Оң жагымда болсо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин пресс кызматынын жетекчиси Нуракын уулу Ибраим мырза. Маңдайымда болсо Жеңиш Молдоахмат мырза, Замандаш партиясынын төрагасы. Кош келиңиздер мырзалар. Арбаңыздар. Коом жана тил деп бүгүн талкуулайлы деп отурабыз. Бул сөзүмдү баштаардан мурун жакында бир Facebook'та Ибраим мырза бир пост жазып калдыңыз да. Тил жөнүндө, өзгөчө жөн эле тил эмес, чет тили жөнүндө бир пост жаздыңыз, мазмундуу. Анан ал дагы ушул биздин мен бүгүн баштап аткан темага мындай үндөш болуп атат да. Биринчи ушу сөздү баштап берсеңиз, кыргыз коому жана чет тили деп мына тема айтып атабыз. Ошо сиз жазган пост менен экөөнүн айкалышы жөнүндө мындай кириш сөз катары айтып бербейсизби? Мен ал постту КТРКнын башкы директорлугуна ат салышып аткандыгымды жарыялагандыгы үчүн жазгам. Себеби дегенде ал жерде ошол шарттардын бири, ошол жерде тандоодо, шайлоодо шарттардын бири бул сөзсүз түрдө ошол кандидаттардын бири англис тилин билиш керек кандидаттар, орус тилин билиш керек жана башка чет тилдерин билсе бул артыкчылык берилет деп жазылган да. Анан мен ошол жерде белгилегим келди. Мен эң татыктуу кандидатмын, себеби дегенде мен англис тилин билгенмин жана өзүм үйрөнгөнмүн деп айткым келди да. Анан эмне үчүн бул КТРКнын кыргыз журналистикасынын келечеги үчүн, аны өнүктүрүү үчүн чет тил маанилүү, бул тууралуусунда дагы айткым келди. Себеби дегенде бул эгер Кыргызстандагы бул медиа өнүгөйүн десе, бул баягы эле Советтер Союзунун аймагындагы же болбосо мындай орус журналистика, орус тилдүү журналистика ошолорду эле карап отурбастан дүйнөлүк журналистика, англис тилдүү дүйнөнү дагы медианы дагы карап коюш керек. Ошол жакта өнүгүүнүн эң алды ошол жакка баратат. Мисалы ошол эле орус, Кытай, араб, Аль Жазира ушулардын бардыгы, CCTV ушулардын бардыгы англис тили менен өнүгүп атат. Мисалы CCTVнин англис тил версиясын карасаңыздар абдан күчтүү. Аль Жазиранын англис тил версиясы Европаны азыр басып баратат. Булардын бардыгы, ошондой эле Russia Today, ал дагы мына Европада күчтүү мындай атаандашка айлангандыгы үчүн Европа алардан кадимкидей коопсузданган учурлары болгон да. Демек бул тил журналисттердин инструменти, дүйнөгө таанылуу, ошону менен бирге өзүнүн өлкөсүн, өзүндө болуп аткан маселелерди дүйнөгө жеткирүү, көңүл буруу, ошондой эле өзүн журналист катары өнүктүрүүнүн инструменти. Мен ошону айткым келди. Ошол эле постуңузда дагы бир нече азыркы жаңы келе жаткан мында кыргыздын коомунда көрүнүп баштаган мындай саясатчылар, коомдук ишмерлер жөнүндө да сөз кылып кеттиңиз. Анан арасында Жеңиш мырза жөнүндө дагы мындай сөз бар экен да. British English, England'тын инглис тилинде сүйлөйт депчи. Жеңиш мырза, сиз мен ушул жерде мен Жеңиш мырза жөнүндө эмне үчүн айттым, мен кыскача белгилеп коеюнчу. Жеңиш мырза жакында эле өзүнүн партиясынын программасын тааныштырды. Абдан кыргыз тилинде жеткиликтүү кылып, мындай заманбап технология менен тааныштырды. Биз бардыгыбыз таң калып, ошол жерге барган саясатчылар, журналисттер, эксперттер абдан таң калып, бул жаңыча бир презентация болду. Бул партиянын келечеги чоң экен деп калышты да. Анан мен ошондо Жеңиш мырзага барып, жанына барып айттым. Сиз эми жакшы презентация кылыпсыз, бирок чет тилин билесизби десем, анан ошол жерден айтып атат, испан тилин билем, англис тилин билем, анан орус тилинде сүйлөйсүз десем, ал тилди дагы сүйлөйм деп ошондо айтты да. Мен аны бул Жеңиш мырзаны анда мурда мындай деп ойлоп жүрчүм да. Бул киши баягы мындай ашынган патриотчул, улутчул, анан кийин баягы кыргыздан башканы тааныбаган, дүйнөнү көрбөгөн эле бир мындай бир ура патриотчул эле бир саясатчы экен деп ойлоп жүрчүм да. Анан ошол жерден ошол баягы тилдер жөнүндө билимин, жанагы презентациясын көргөндөн кийин, анан кийин бул саясатчы баягы көп өзүндө билимин жашырып жүргөн экен, аны жашырбай элге чыгарыш керек деген бир ойду айткым келди да. Рахмат.
Жеңиш мырза, өзүңүздөн угарлы. Сиз инглиз тилди билет экенсиз деп атат. Испан тилин билет экен деп атат. Ошондо негизи чын деле Ибраим мырза өзү постко жазгандан кийин анан кичине ачыкка чыгып баштады да. Анан мына биринчиден болуп сизди чакырып атабыз. Эң туура баамдады. Мен ошо жакында ошо партиянын программасын, концепциясын презентация кылдык. Ошо коомго чыгарып сынына койгондо ошол программа дүйнөдөгү жүрүп жаткан 4-чү дүйнөлүк өнөр жай революциясы болуп атпайбы, ошого ылайыктап жазылган да. Ал эми ошо дүйнөлүк 4-чү революцияны билиш үчүн сен башка элди, дүйнөлүк тенденцияга баа бергенди билишиң керек. Албетте бул чет тилди билишиң керек, башка мамлекеттин, элдин маданиятын түшүнүп билишиң керек да. Анан ооба мен өзүм Испанияда окуп келгем, иштеп келгем. Качан окудуңуз эле Испанияда? Мен 2007-жылдары бир жарым жылдай окуп калдым. А жерде жөн эле окубастан ошо Испанияда Сантьяго де Компостела деген университет бар. Ошо жогорку окуу жайынын эл аралык бөлүмүндө Борбор Азия мамлекеттери боюнча ошо Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстанда ошо 3 мамлекетти караган координатор болгом. Кыргызстан айтор 2006-жылы евро биримдиктен биринчи алгачкы Кыргызстандагы Erasmus Mundus деген долбоорун ушу иштеп чыгып, толугу менен жана selection application form деп коет. Иштеп чыгып 149 студентти колуман өткөргөн мен болгом. Ошол жакта мен Нурлан Өмүров деген агайым бар эле. Азыркы мына академия президентада ректор болгон Ахматалиев Алмаз Ахматалиевичтин колунан тарбия көргөм. Анан англис тили боюнча бул испан тили. Англис тили боюнча мен эми ошо Борбор Азия университетинде иштеп калдым. Анан көптөгөн эл аралык уюмдарда иштедим. Мен ошо Soros фондусунун алкагында мисалы Венгрияга 3 жолу окуп келдим, ethnic diversity деп коет. Ошонун негизинде 3 жолу окуп, эми бул сөзсүз тил билишиң керек. Анан тил билген өзү жакшы. Мына жакында эле 16-сында ошо Москвада болдук. Ошол жерде жалпы эл аралык форум өттүк да, кыргыз орус өнөктөштүгү деп. Анан ошол жерде орус өнөктөштөрү чакырдык. Анан бийликтен келди, уюмдардан келди. А жерде эми кыргызча сүйлөй албайсың да, сөзсүз орусча сүйлөшүң керек. Анан Ибраим мырза айткандай, көп үчүндө ойлоп жүрүптүр. Калпак кийип жүрсөң эле, анан кыргызча сүйлөсөң эле, бул ашыккан улутчул, башка маданиятты билбейт деп. Негизи андай эмес. Ошондо анан кийин эми сөзүңүздөрдү эми башка нукка бурайын. Мына кириш сөз болду да. Могу кыргыз коому деп атабыз. Кыргыз коомуна азыр бүгүнкү күндө мына кыргыз тили менен орус тили бул айтпаса дагы биз кыргыз коому жамандыр жакшыдыр, жок эле дегенде Бишкекте мындай көпчүлүк калк билингвал болуп баратат да, кыргыз тилин, орус тилин мындай дээрлик бирдей эле билипчи. Анан кийин чет тили дегенде биз кайсы тилдерди бүгүн эске алышыбыз керек? Кайсы тилдердин маанилүүлүгү бизге азыр кыргыз үчүн прагматикалык жактан, кыргыз коому үчүн мындай маанилүү болмок да? 2000-жылдардын башында мен англис тилин үйрөнүп, анан кийин өз алдынча үйрөнгөм. BBC-ге өтүп, BBC-ге өтүп, ал жака Лондонго иштегени барып, ошол жерде 2000-жылы 2000-жылдардын 2003-2004-жылдары. Ошол жылдары мен англис тил бул дүйнөлүк тил, англис тилди билген киши гана өнүгөт деп ойлочумун да. Анан мен ошол тилди өз алдынча үйрөнүп алып, конкурстан өтүп, анан Лондонго барып иштеп калдым. Анан ал жерде ошо англичандар менен сүйлөшүп көрсөм, алар балдардыгынын баардыгын араб тилине үйрөтүп атышыптыр. Анан себеби эмне десем, бүт баардыгы баягы ошол Англиядагы чоң British Petroleum сыяктуу компаниялардын баардыгы бул араб өлкөлөрүндө иштейт экен, нефть чыгарат. Анан нефть чыгарыш үчүн алар арабтар өздөрү иштебейт, ошол Британиядан, Европадан, Америкадан специалисттерди алып барат экен. Алар ошондой специалист болуш үчүн араб тилин билгендерге артыкчылык берилет экен. Демек бул баягы анын артында чоң экономика, акча, өз өлкөсүнө тартып келе турган инвестиция турат да. Ошол чоң университеттерде ошол араб тили багытында абдан бир популярдуу болуп аткан экен да. Мен ошону байкагам. Андан кийин дагы мына 2010-жылдары дагы мына Британияда жашап калдым, үй бүлө менен барып. Ошол учурда бир тенденцияны байкадым, Жеңиш мырза. Ошол европалыктардын баардыгы Кытай тилин үйрөнө баштады. Эмне үчүн десе, анда Кытай багы дүйнөдөгү мына экинчи экономика болду. Эми мына жакынкы жылдары Американы кууп жетет. Европа бүт баардыгы ушул Кытайдын экономикасына байланыштуу. Европа Кытайдын инвестициясын Европага тартып келебиз. Кытайга мындай кызыл дорожка деп баягы өзүнчө бүт баардык өкмөттөр Европадагы Франция, Германия, Британия ошолор аракет көрүп чамдана баштаптыр. Ошол жактан туристтерди, инвесторлорду алып келгенге. Анан ошону менен эле катар өздөрүнүн атуулдарын,
жаштарын дагы ошо Кытай тилине үйрөтө баштаптыр да. Анан бул ошол чет тил үйрөнүүнүн мотивациясы ошол. Бир эле англис тилин үйрөнүп коюп анан бүттү өмүр бою биз кыргыздар баягы жашап кетебиз, дүйнөгө ачылабыз деген бул туура эмес. Биз кыргыздар ошол аз эл болгондугубуз үчүн, кичинекей өлкө болгондугубуз үчүн, чакан өлкө болгондугубуз үчүн сөзсүз түрдө ийкемдүү болушубуз керек. Кайсыл өлкөдө өнүгүү болуп атса, кандай глобалдык тенденциялар болуп атса, каякта өнүгүү эң алдыда болсо, ошолордун тилин үйрөнүшүбүз керек да. Азыркы учурда бизге арабтар, араб тили, ошол эле англис тили, ошондой эле мына Кытай тили, чоң коңшубуз Кытай тили. Мына ошол Кытай тилин үйрөнсөк, бүгүнкү күнү биздин картошкаларыбыз 4 сом болмок эмес. Жеңиш мырза, сиз дагы? Негизи мен толугу менен Ибрайым мырзанын оюн колдойм. Анын үстүнө мына партиянын программасын чыгарганда 7 багыттан турат. Ошонун бирөө бул инновациялык мамлекет деп бекиген да. Эми кээ бирөөнү айтсаң өөнү учурашы мүмкүн. Негизи партиянын узак мөөнөткө созулган анан бекиген программасы болуш керек. Бул эмне деген белги? Ушу инновациялык өлкөнүн ичинде ийкемдүү, Ибрайым мырза айткандай, ийкемдүү билим берүү системасы болуш керек. Анан мен ойлойм, сөзсүз түрдө мына бүгүн бизде 2 гана тил бар да, бул орус тили, анан өзүбүздүн эне тилибиз. Сөзсүз түрдө англис тили болуш керек мамлекетте. Ошол эле Грузияда, ошол эле Арменияда өнүгүп аткан, өнүккөн мамлекеттерди карасаңыз, чет тили албетте кирет. Бул француз тили же немис тили же англис тили. Эмнеге? Анткени бул дүйнөлүк тил болуп эсептелип атпайбы? Жана делопроизводство деп коет, жүргөн иш кагаздары, финансылык жүрүштөр, баардык соода сатык, баардыгы ошо тилде билсең жеңил жүрөт. Мамлекеттин жүрүшү да, экономикасына да пайдалуу. Ал эми экинчи багыты бул сөзсүз бекий турган тил. Муну бизде ошо партиянын программасында бар. Эгер келсек, муну киргизгенге биз аракет кылабыз. Киргизиш керек. Анан ийкемдүү билим берүү системасы дегенде биз ушу мамлекеттерге карашыбыз керек. Экономикага жараша кайсы мамлекетке кандай алака болот, ошо алакага жараша анан биз тилдерди киргизип башташыбыз керек. Туура айтат, мына коңшу Кытай 2 миллиард кандай деген рынок, кандай не деген эбегейсиз чоң базар да. Мына ошол базар менен иштеш үчүн анын тили, маданиятын билишиң керек. Аны менен соода кылганды үйрөнүшүң керек. Соода кылганды үйрөнүш үчүн сен анын тилин билишиң керек. Тил билген адам ошол адамдын маданиятын билет деген нерсе. Демек ал өлкөнүн жүрүм турумун, аны менен кандай иштешти дагы туура жолго сала алат. Ошон үчүн баягы туруктуу тил баягы системасын, билим берүү системасын бекитип алгандан кийин анан ийкемдүү кылып туруп мамлекеттерге жараша экономиканы курсак болот, тилдерди үйрөтүп. Сөзүңүздөргө аралжы мырзалар, мына азыр партия жөнүндө айтып кеттиңиз. Мен да могу Демократ партиясынын өкүлү катары айтып кетейин бир аз. Могу тил саясаты боюнчачы бизде баягы миссия деген программа бар да, ошо партиянын программасы миссия деп аталат да. Ошонун биринде улут куруу деген нерсе бар да, бул nation building деген. Ошондо биз расмий айткан партиялардын бири болсок керек. Биз айтабыз, мамлекеттик сектордо TOEFL-ду сөзсүз киргизели деген бизде пункт бар да. Мамлекеттик кызматка киргендер будан ары кийинчерээк сөзсүз TOEFL-ду алды деген мындай сертификаты бар адам гана ошо конкурска катыша алат депчи. Кирип анан экзамен тапшырбайт, ага чейин эле өзүң TOEFL-дан өтүп, инглиз тилди билип, дүйнөнү таанып, инглиз тилдин структурасын түшүнүп анан келишиң керек деген пункт бар да. Биз үчүн азыр Ибрайым байке айтып кетти, могу ар өлкөнүн өнүгүп аткан тилдерди билели, сөзсүз инглиз тили эле жетишсиз депчи. Бирок ошол эле учурда биз минимум база катары инглиз тилди TOEFL менен өлчөп алсак кандай болот деп ойлойсуз? Сөзсүз түрдө бул жакшы нерсе. Мен жакында эле Грузияга барып келгем. Грузия парламентинен мындай тажрыйба алмашып деп коеюнбу. Анан ал жерде ошол Грузия парламентинин аппаратындагы жөнөкөй кызматкерлерден тартып аппарат башчынын орун басарлары, керек болсо жанагы чарбалык иштер боюнча жетекчилери дагы англисче билет экен. Бүт бардыгы англисче билет. Байланыштардын баары Европада, өнүккөн өлкөлөрдө, акча, инвестиция чоң өлкөлөрдө ушундай экен да. Анан мен ошондо таң калдым, эмне үчүн бул Грузия ушундай бат үйрөнөт? Ошол тил байланыш үчүн. Мисалы, Грузияда калкынын саны бизден аз, бирок келген туристтердин саны бизден көп. Бизден кыйла көп. Анан ошол келген туристтер эле, айрыкча ошол Европадан келген туристтер ошол өлкөгө көптөгөн акча салып кетип атыптыр. Ошондон өнүгүп атат да. Көптөр ойлошот, бул эми грузиндерди баягы Европа же болсо батыш кандайдыр бир гранттар менен багып атат деп ойлойт. Андай эмес экен. Өздөрүнүн баягы коммуникациясын, чарбасын, тилин оңдоп алышыптыр. Ошого байланыштуу аларда мындай
өнүгүү, дүйнөгө ачылуу бар экен да. Анан бизде да эгер ошондой боло турган болсо, анда муктаждык болгон жерде сөзсүз түрдө үйрөнүү болот да. Бизде деле көптөгөн мамлекеттик чиновниктер мындай оюнда, журналисттер, эксперттер баары эле англисче билсем деп кыялданышат. Бирок ошого карата мындай бир талап, муктаждык болбогондон кийин алар баягы ошол жалкоолукту жеңе албайт, өз алдынча окубайт да. Эгер талап боло турган болсо, бизде сөзсүз түрдө мындай өтө берилүү менен, ошону жактыруу менен көптөрү англис тилин үйрөнмөк да. Баракелде, мына өтө олуттуу ой айтылды. Эгерде муктаждык болбосо, тил үйрөнүү кыйын болот. Анан тил үйрөнүүгө бирөөнү мажбурлоо да абдан оор да. Мисалы, эне тили боюнча, кыргыз тили боюнча мамлекет кызматкерлер экзамен тапшырыш керек деген тартип бар. Бирок эч ким тапшырган жок, эч ким үйрөнгөн да жок. Эмне үчүн? Анткени муктаждык жок чынында. Ошол эле орус тили боюнча, эми TOEFL боюнча, TOEFL'ды мамлекет кызматкерлер билиш керек жана тапшырыш керек десек, бул өтө оор маселе. Муну мен ойлойм при TOEFL кылып эле жалпы билим берүү системасына киргизсе болот. Мектептен башташ керек да. Ачыгын айталы, азыркы иштеп аткан мамлекет кызматкерлеринин көбү тил билгенден убактысы да өтүп кетти, ага да кызыгы да жок, муктаждык да жок, мажбур кыла албайбыз да. Кийинки баа доор деп коет го, жаң келаткан муун, мына ошондон башташыбыз керек. Мына бүгүндөн баштап ошону киргизип кое турган болсок билим берүү системасына, мектепте бүттү, при TOEFL'ды берди, ал даяр. Тил билет деген нерсе да. Мамлекет кызматка барганда, сиз айтканда Арменияга, мына Арменияны караңызчы. Пашинян, премьер-министр, каалаган Европа мамлекетине барат, эркин англисче сүйлөшөт. Ага котормочу да кереги жок. Тил билген адам бул сүйлөшүүгө да жеңил да. Мамлекеттик сүйлөшүүлөр жеңил жүргүзөт. Баягы доверие деп коет го, ишеничке эрте кирет. Анан мындай башка элдин тилин билсең дагы, ал дагы мындай сыймыктануу менен, анан урматтоо менен кабыл алат да. Мисалы бирөө келип эле бир англис, американец келип бир кыргызча сүйлөп койсо, кол чабып жатпайсызбы? О, баракелде деп. Ошондой эле нерсе. Жашы өткөн дөрдү мындай үйрөтө албайбыз деген дагы туура эмес түшүнүк экен да. Мисалы, эгер муктаждык болсо, жашы өткөндөр да үйрөнөт экен. Бир эле мисал айтып коеюн. Мисалы, Тынчтыкбек Чоротегин өзү 40 жаштан өткөндө ушул BBC-ге орношкон. Абдан таң калганбыз. Тынчтыкбек Чоротегин бул баягы тилчи өзү, кыргыз тилин мыктап билген, тарыхчы, бул жактагы баягы орус тилин деле анча билбеген адам кантип Британияга барып кыргызча, англисче үйрөнүп алат деп таң калганбыз. Бирок азыркы учурда Тынчтыкбек Чоротегин англисче анекдотторду айтат. Садык Шернияз, мисалы, мындан 2-3 жыл мурда Asian World Festival деп, Asian World Cinema Festival деп Лос-Анджелесте, Америкада ошондой бир фестиваль уюштурган. Ошол өзү негиздеген. Анан кийин ошол Кыргызстандагы, Азия өлкөлөрүндөгү кинолорду бул жанагы Голливуд фильмдерине, Оскарга мындай атаандаш кылып туруп, ошол жака алып барып баягы 2-3 жылдан бери өткөрүп келет. Анан ушул адам өмүрүндө бир жолу баягы англисче сүйлөбөгөн адам экен. Бирок ушул менин көз алдымда, экөөбүздүн жогорку кеңештеги кабинеттерибиз мындай коңшулаш, көз алдымда эчтеке hello дегенди билбегенден баштап бир 1,5-2 жылдын ичинде азыр менден мыкты сүйлөйт. Себеби муктаждык. Ал ошо Asian World Film Festival'да ал баягы Голливуддун жылдыздары менен, режиссерлору менен, ошол Америкадагы баягы кино индустриясынын кызматкерлери менен орусча сүйлөшпөйт да, кыргызча сүйлөшпөйт, англисче сүйлөшөт. Ошол муктаждык бул адамды англисчеге үйрөттү. Азыр мисалы Садык Шернияздын англисче шытырата сүйлөгөнүн эч ким билбейт. Бирок ошол муктаждык ал адамды ошо англисчеге үйрөттү да. Биз мындайча айтканда, биз муктаждыкты өзүбүз дагы мыйзамдык деңгээлде же кандайдыр бир шарт менен мындай муктаждыкты жаратышыбыз керек болуп атат да, мындай күтпөйчү, туурабы? Мисалы, карап көрүңүзчү, мына Испанияда мен окуп жүргөндө, биз биринчи барганда, сиз айткандай биз TOEFL'ды тапшырып бардык да. Анан бизге айтышкан ушу окууңар англис тилинде болот деп. Биз бардык, баргандан түшкөндөн кийин эле эртеси чакырды. Анан эл аралык бөлүмдөн айтты, силер испанча үйрөнөсүңөр деди. Испанча окуйсуңар деди. Анан биз айттык, испанча билбесек, англисче келсек, анан кантип лекцияны алабыз, экзаменди кантип тапшырабыз дегенде эле биз уже алдын ала сарчыноого баштадык. 1 ай деди, интенсивдүү курс өтөсүңөр, биз эч нерсени билбейбиз, лекцияга катышасыңар, экзамен бересиңер деди. Макул деп анан 10 күндүн ичинде чөйрө муктаж, мына ошондо муктаж болдук да. Нан сурашың керек, тияка барып тиги суу алышың керек дегендей. Анан испанча үйрөндүк. Анан ал жерде мындай. Испанияда мамлекеттик деңгээлде 5 расмий тил бар.
бирок баардыгы испаньол деп коет, баардыгы бир испан тилинде сүйлөшөт. Диалект сыяктуубу? Диалект сыяктуу. Бул кадимкидей эле бөлүнөт, 5 тил болуп. Мисалы, Галисия деген провинцияда гажего болот, Кастильяно, Испаньола деп бөлүнөт да. Анан Барса жак өзүнчө сүйлөйт. Анан бири-бирин кээ бирде түшүнбөй калган учурлар болот. Бирок жалпы Испания үчүн испаньол деп коет, бир эле тил. Мыйзам баягы документте бар жүрөт. Эми бул мамлекеттен келди, мыйзамдар кабыл алынып калган. Каалаган жерге бар, англисче сүйлөсөң айтат. ¿Qué pasa, hombre? ¿Estudias o trabajas en España y no hablas español? Деп эчтеке соода кылбай коет, сен менен сүйлөшпөй коет. Көрдүңүзбү? Анан муктаж болосуң. Аргасыздан жумушка киресиң, испанча билишиң керек. Соода кыласың, испанча билишиң керек. Шарт түзбеш керек мамлекеттен келди. Мен негизи жумушка кирип атасыңбы, мисалы Кыргызстанда? Как минимум КТРге алгандай эле минималдуу англис тилин билишиң керек. Жазып кой, аргасыздан окуйт. Бул TOEFL жөнүндө мен сөз кылдым го баягы. Негизи мамлекеттик кызматка милдеттендиришибиз керек дегенде бул монондой нерсе да. Арине биз TOEFL'ду мисалы айталы 2023 жылдан баштап мамлекеттик кызматкерлерге TOEFL милдеттүү болсун дегенде негизи ал жерде айталы 59 жаштагы пенсияга 2 жылдан кийин кетем деп аткан кишини мисалы жумуштан кууйуу эмес да, бул TOEFL'ду билбейт экенсиң деп. Биз айткан нерсе ушул жылдан баштап жаңы мамлекеттик структураларга жумушка кирем дегенде TOEFL'ду сертификатын алдына алып алгыла. Ошондо конкурска силерге уруксат берилет деген нерсе мисалы КТРге да болсо негизи жакшы болмок да. Бүгүн мисалы 17 киши болуп аткан болсо TOEFL'у бар, TOEFL'ду тапшырып мисалы айталы IBT вариантын айталы интернет-бейсте 60 балдан жогору адам гана катыша алат дей турган болсо мисалы бүгүн бизде бир эле кандидат болмок да мисалы. Жок, эми бир эмес, 2-3 кандидат. 2 кандидат болуп калмак да. Бирок биз ушундай кылсак, себеби биз TOEFL'дун эмне жакшылыгын айтып атам, бул неме да, ал жерде биз критикалык ой жүгүрткөндү үйрөтөт да, себеби ал жерде биз оюбузду жазганда айталы биз сочинение жазып үйрөндүк. Бул жакшы нерсе. Жаратылышты кооздойбуз да. Бүркүт учуп атат, жалбырак жерге түшкүчө бир бетти жазып атабыз да, кооздопчу. TOEFL'да негизинен мисалы айталы ачып берет. Мо кыжап, кыздар кийип жүргөн кыжап керекпи, керек эмеспи деген суроо болсо, эмне үчүн керек же эмне үчүн керек эмес дегенге ар бир адам өзүнүн пикирин айтып, ошону аргументтеп сүйлөгөнгө үйрөнөт элек да биздин мамлекеттик кызматкерлерчи. Андан тышкары Сейтек мырза, Ибраим мырза, мындай да биз эмне үчүн ушул программаны жазып атканда партияга негиз катары ушу тил үйрөнүш керек жана англис тили деп бекиттик да. Анткени биз көп жылдан бери миграция жаатында иштеп жүрөбүз. Мына бүгүн дүйнөдө дүйнөлүк тенденция жүрүп атат. Бул дүйнөлүк тенденция жана ааламдашуу. Ааламдашууда бүгүн дүйнө кичинекей. Эгер мурун баягы мамлекеттер алыс болсо, бүгүн чек ара жок. Бүгүн байланыш абдан тез жана ыкчам. Ошол учурда миграциянын да тенденциясы абдан күч алууда да. Муну бир да мамлекет дүйнөдө баягы тыйып кое албайт. Бүгүн дүйнө боюнча 240 миллион адам миграция агымында жүрөт. Ошонун ичинен 150 миллиондон ашыгы бул баягы экономикалык активдүү деп коет. Ал эми бир 19-20 миллиондой бир беженцы деп коет да, качкындар. Эми карап көрүңүз. Кыргызстан боюнча 6 миллион эл болсо, ошонун 5тен бири сыртта, бейрасмий 1 миллиондон ашыгы сыртта. 90% Орусияда жүрөт. Анан миграция экиге бөлүнөт. 3D деп коет, анан экспат. 3D англис тилинен бу dirty, dangerous, degrading, то есть жанагы кир, кара жумуштарга тартылган. Жапон тилинде да бар, санкей деп коет. Кичи, китанай, кикен дейт. Бул баягы дүйнөлүк ошо экиге бөлүнгөн да. Ошо биздин азыркы жүргөн мекендештер ушу 3D'да жүрөт. Эми экспат деген эмне? Microsoft чоң дүйнөлүк баягы өнүккөн компанияларга квалификациялык кадрларды алып баруу. Skillful деп коет булар. Эми карап туруңуз, эгерде бизде сиз айткандай TOEFL'ду же pre-TOEFL'ду билим берүү системасына киргизсек, балдарыбыз жок деген тил билет, Европага кеткенге жөндөмдүү болот да. Демек алар барса, азыркыдай бел бүгүп иштебестен чоң акча таап келгенге баягы пайдалуу. Жапонияда билесиз, бир жылдары 100 миң деп мамлекеттен келди чечим кабыл алып, Америкага, анан өнүккөн мамлекеттерге айдайт. 100 миңдеген студенттер барат. 9 жылдын ичинде, 10 жылдын ичинде 9 миллиард долларга технологияны сатып келишет. Жапония келет, бир 5 жылда аны иштетет, жаңы оңдоп жасат дагы. Ошол эле АКШдан алган 9 миллиард долларлык технологияны өзүнө эле 58 миллиардка сатып жиберет бир жылда. Көрдүңүзбү, бул тилдин
кесепетти эмнеге алып келет. Бул мынандай экен да, Пайдалуу. негизи өтө маанилүү нерсени айттыңыз да. Жапанды биз билебиз, аябай өнүккөн укмуш өлкө депчи. Бирок Жапанда 90-жылдардан кийин проблема башталат да. Жапан коому ушунчалык тынчтык, ушунчалык бай, ушунчалык бакубат, коопсуз да, өтө жыргал. Анан жаштарында стимул жоголуптур. Чет тилди үйрөнгүлөрү келбейт. Бар да. Лондонго деле баргысы келбейт экен булар. Европага деле баргысы келбейт экен, Америкага деле баргысы келбейт экен. Себеби кайра Жапондо жүрсө көбүрөөк акча табат, тынч, даамдуу табак. Анан ушул жыл 20 жыл узаргандан кийин Жапанда мындай жоготулган 20 жыл деп коет да. Коомунда бир топ проблемалар пайда болуп, анан Жапанда ошо азыр бүгүн жаңы миграция саясаты да кирип атканы ушул да. Тил саясаты да кирип аткан. Мисалы, менчик сектордо дагы фирмалар TOEFL сөзсүз сурап калды азырчы. Мамлекеттик кызматты айтпай эле коелу, эгер биз Тышкы иштер министрлиги эле эмес, керек болсо Айыл чарба министрлигине жумушка кирем десең деле, TOEFL деген сертификатың жок болсо, экзаменге мындай, бул лицензия сыяктуу. Баягы олимпиадага барыш үчүн бир жерден бир кайсы бир күрөштөн 3-орунга чейин алып анан барасың го. Бирок ал барган сага олимпиаданын чемпиону болот деген гарантия жок, катышканга гана уруксат берет. Ошол сыяктуу TOEFL-ду бар адам сөзсүз болуш керек деген нерсени кылып атат да. Бул деген нерсе Жапон коому ошо акыркы 20 жылда мындай деградация боло баштады, өнүкпөй. Мисалы, экономикасы азыр 0,3 эле болуп атканы ошол да. Анан булар кой биз дүйнөлүк процесстерден артта калып атпыз, инглиз тилиге кайра көңүл буралы деп, анан ошо азыр жаштарын, анан баягындай жөндөмдүү, азыр сиз айтып кеткен баягы 3D эмес, жерки экспаттарды оңой эле киргизгенге аракет кылып атат да. Мисалы, сиз медик болосузбу, же болбосо Жапондун университетине магистратура же PhD алсаңыз, азыр булар сизге 5 жыл жашасаңыз атуулук бергенге да даяр болуп атат. Азыр бул деген нерсе, бул Жапония ушундай болуп атат да. Демек биздин кыргыз коомго Ибраим мырза, Албетте, эми мисалы сиз экөөңүздөрдүн партияңыздар жеңип келсе, ушундай программага кээ бериши мүмкүн да. Бирок кыргыз коому дагы бир нерсени ойлонуп коюш керек. Эч качан бир партиялардан, өкмөттөн же бирөөлөрдөн бул баягы качан шарт түзүп берет эле бизге деп күтпөш керек. Азыр мына интернет деген чоң университет бар. Айылда жатып алып, нарында жатып алып деле англис тилин окуса болот. Мен мисалы өзүм окуганда, мына өзүм тажрыйбамдан айтып берейин, студенттик кезимде жөндүү бир китеп жок болчу, интернет эмес. Жөндүү бир китеп. Китеп алып табыш кыйын эле, окуй турган. Бул өтө татаал учур эле. Словарь табыш кыйын болчу. Мына ошондой учурда айта көрөңүз ооба. китеп таап, ошолорду которуп, газеталарды, Нью-Йорк Таймстын бир 3 ай мурдагы бир чыгарылыштарын бир жерлерден таап алып, окуп, ошентип отуруп окуганбыз да. Ал жерде мага муктаждык жок эле, бирок менде бир умтулуу бар эле да. Келечекте бул англис тилдүү журналисттин келечеги бар деген гана бир ишеним бар эле да. Ошого карата аракет кылгам. Ошондой эле ар бир мисалы кыргыздын үйүндөгү балдар, ата-энелери бүт бардыгы ошол интернетте, ар биринде азыр интернет бар, ар биринде азыр уюлдук телефон бар. Мүмкүнчүлүктөрү кенен да. Ошолорду пайдаланып туруп, ал жерден англис тилин окуткан толтура курстар бар, сөздүктөр бар. Англис тили азыр кеңири ачылды Кыргызстанга. Ошону ойлонуп туруп, эгер биз англисчени окусак, Россияда иштеп келип 10 жыл тапкан акчаны, байлыкты биз Европадан 1 жылда, жарым жылда эле таап алабыз деп мындай өздөрү ошого багыт кое турган болсо, анда бул Кыргызстан үчүн да пайдалуу болот, өздөрү үчүн да пайдалуу болот. 10 жылдап, 20 жылдап Россияда жүрбөйт алар. Европадан барып 1 жылда барып таап, анан бул жерде өзүнүн турмуш тиричилигин оңдоп келе берет. Мен мисалы мына Британияда BBC'де иштеп жүргөндө болжолу менен бир $5000 зарплата алып аттым да айына. Мисалы мен 4 жыл, 5 жыл Британияда иштедим. Мен мисалы 30 жыл, 40 жыл Россияда иштеген айрым мигранттарга караганда, мен 3-4 жылда эле таба турганын таап коюп, мен Кыргызстанга кайтып келдим. Өзүмдүн мисалы үй жайымды иреттеп алдым, өзүмдүн балдарым келечегин иреттеп алдым. Мен жөн гана азыр иштеп атам, Кыргызстан үчүн иштеп атам. Мен оюмча ошол кыргыздын ар бир мындай жашы, кыргыздын ар бир атуулу ушундай бир жолду тандап алыш керек да. Бул мен мактаныч эмес, бул мисал гана. Ушундай мисалдар көп болуп атат. Ушундай мисалдар кыргыздын арасында көп. Андыктан ошолорду баягы эң жакшы бир туура, ийгиликтүү мисалдарды, ошондой өрнөктөрдү үйрөнүп алып туруп,
ошондой чет тилдерин сөзсүз түрдө үйрөнүш керек. Кытай тилин, англис тилин, араб тилин, немис тилин үйрөнүп туруп, мындай Россияга эле бара берген менин оюмча кажети жок. Башка өлкөлөрдө, башка дүйнөнү да көрүп келе турган болсо, Кыргызстан чакан эле мамлекет, бат эле өнүгүп кетет. Өкмөттү күтүп кереги жок да. Бул эл эле өнүктүрүп салат Кыргызстанда. Жеңишбек мырза, сизге муну аябай маанилүү сөз болду да. Биз Орусияга эле бара бериштин кереги жок деген сөз болду да. Замандаш партиясы негизи коомдо бул мигранттардын партиясы деген мындай бир имидж бар да. Чынында эле биз диверсификация кылсак болот да, туурабы? Азыр эгер ошо Орусияда азыр 1 миллион кыргыз жүрөт дей турган болсок, эгер кыргыз коомунда биз чындап эле инглиз тилди үйрөнүп чоңойгон болсок, ошолор 1 миллион эмес, балким 400 миң эле болмоктур дейм да. 600 миңи мүмкүн бүгүн Европа же Америка же дагы бир башка мүмкүнчүлүктөргө ээ болмок беле дейм да. Жакында сиз айтканда мен мисал менен айтып берейин. Жакында бир Кубат деген инибиз келип кетти Америкада. Америкадан келип кайра кетти да. Ал Америкада 8 жыл жашап, акчасын топтоп, бир айтор 200 миң доллардан ашык таап 8 жылдын ичинде. Ал акчасын жөн эле үйүнө сөзсүз бөлгөн, бирок ал акчасын жөн эле кетирбей кино тарткан. Жанагы Америкага сүйүү менен деген киносун тартат, бияка алып келет, прокаттан кое беришпейт кинотеатрлар, анан кайра мен тажадым деп кайра Америкага кетет. Ал деле Россияга барып иштегенге жөндөмү бар эле, бирок ал Америкага кетти, анткени ал билет. Тил билет, экинчи тажрыйбасы бар. Анан ал көзү жетет, Америкага барганда ал 1 жылда тапкан акчасын Россияда 10 жылда табат деген сөз бар да. Сиз айткандай, эгерде башынан бул маселе туура жолго салына турган болсо, бүгүн 400 эмес, мүмкүн 100 миң эле Орусияда жүрмөк. Анан мен кошулам, Ибрайым мырза кошулам. Демек, инглиз тил бул стратегия кыргыз үчүн, туурабы? Бул багыт. Стратегия бул. Стратегия, бул багыт, бул жол. Бул дүйнөгө ачылган эшик да. Биз муну деген чамбашыбыз керек. Анан кээ бирөө бар да, кээ бирөө бар. Мына жана башында сиз айткандай ашынып кеткен улутчулдар бар. Мисалы мен башыман эч качан калпак түшкөн эмес, түшпөйт. Анан оозуман кыргыз деген жанбайт, тиги өчпөйт. Анан кыргыз тилимди эч качан унутпайм, чанбайм. Бирок ошол эле учурда чет тилин билишиң керек. Анан кээ бир күчтөр бар, Америка университети кереги жок, тиги университет кереги жок, бул университет кереги жок деген бул билимге каршы чыккан китеп төртөөгөнгө барабар деген нерсе да. Ошон үчүн мен айтам да, мен кошулам Ибрайым мырза, эл өзү көнүш керек. Өкмөттү, бийликти, башканы күтпөш керек. Бирок антейин десеңиз, жалпы эл деген көп да. Ооба. Баарына түшүндүрүп берүү мүмкүн эмес. Мамлекет эмнеге мамлекет болуп? Мамлекет бул ошо эл үчүн ата да эне да болуп, эшигин ачып берип, жолун көргөзүп, шартын түзүп бере турган орган да. Мына ошон үчүн мамлекет катары мамлекеттик бийликти эл дайындап берет. Демек, мамлекет элге, жалпы элге шарт түзүп бериш керек. Финляндияда караңызчы, Финляндия менен биздин билим берүү системасынын айырмачылыгы. Финляндияда окуучуларды окутканда мектепке орношкон мугалим минималдуу квалификация менен алат. Мастер деген. Мастер. То есть магистратураны бүткөн адам. А бизде айырмасы жок. 11-де бүттүң, мектепке орноштуң, сабак бердиң. Сен өзүң билим албай туруп, окуучуга эмне деген билим бересиң? Туура айтып атасыз. Тил эмес, билим деген сөздү бере албай атабыз да. Демек, мен айтам, ошо сиздикиндей эле программаны жалпы билим берүү системасын реформа кыла турган учур келди. 54-жылкы жаңылбасам, система менен келатабыз да, Союз учурунан бери. Ибрайым мырза башында жакшы баамдады. Биз бир эле Россияны карап же ошонун системасын карап отура бербеш керек да. Дүйнө өнүгүп атат, өсүп атат. Мына азыр дүйнөлүк 4-чү революция кетип атат, индустрия. А биз тетиякта калып калдык 54-жылда. Балдардын китебин карасаңыз, туура эмес жазылган сөздөр жүрөт. Азыр мисалы жакшы бир англисче бир сөз айтыңызчы, айылдагы балдар түшүнөбү, билбейт. Мына ошолорду үйрөтүш керек да. Сөзүңүзгө аралжы да, азыр аябай жакшы нерсе болуп кетти Ибрайым мырза. Жеңиш мырза айтып атат, магистратурасы жок адамдарды Финляндияда мугалим кылып алып кеткен болот да. Ошол эле нерсе бул Жапанда деле бар да. Магистратурасы жок болсо азыр айталы, бизде Жапон борбор, Жайка дегендер бар эмеспи? Ошолордун жетекчилигине азыр же кайсы бир ичиндеги кайсы бир мындай постторго, мындай жогоркураак кызматтарга, чиновниктерге магистратура минимум деген шарт коюлуп атат да бүгүнчү. PhD как минимум. PhD болсо эми баягы университетке профессор болуп кириш үчүн керек сөзсүз. Жок эле дегенде магистратуранысы жок болсо, муну жетекчилик кызматтарга, мугалимчиликке албайт делип атат да. Негизи ушул баягы Британия бул баягы билим берүүнүн чордону да. Билим берүү боюнча булар
ошол билим берүү китептерин, усулдарын чыгарып байыган өлкө. Анан кийин мен мисалы ошол жакта жашап калдым деп атпаймынбы? Менин келинчегим да ошол жака англисче бир тил билбей барган. Анан кийин барып туруп эле ошол алар көрсө баягы ошол жана магистратура документи же болбосо дипломуна карабайт экен. Керек болсо ошол тил билүүсүнө да карабайт экен. Анан кийин барып туруп, сен үйдө отурат турбайсыңбы? Анда кел сени окуталы. Кур дегенде ошо башталгыч класстарга тарбиячы болуп иштеп акча тап деп ошол Британиянын ошо жергиликтүү өкмөтү өздөрү сунуштап, өздөрү ошол Кембридж академиясынын бир курсу бар экен, ошондон бир жылдай өткөрүп, өздөрү диплом берип, өздөрү мына орноштуралы деп атканда мен бияка көчүп келип үй бүлө менен ошол жерге ишке орношолгон. Бул жерден эмнени айтса болот? Бул өнүккөн өлкөлөрдүн баардыгы бул баягы тилге гана байланыштуу эмес, адамдын билим деңгээлине, жалпы билим деңгээлине, сапатына, коммуникациясына, адамдык мамилелерге карата тандайт экен. Мисалы ошол эле тилди, англис тилин аябай мыкты билген азыр жаштарыбыз, ошол Аутсаны, башка жерлерди бүткөн жаштарыбыз. Адамдар менен тил табышып коммуникация кыла албаган үчүн жумушсуз эле жүрөт. Демек, бул жерде баягы тил билип эле анан кийин болду, мени бирөө жумушка алат деген туура эмес да. Адамда ошол умтулуу болуш керек. Адамда коммуникацияга, адамдар менен тил табышууга, бирдемкени үйрөнүүгө, дүйнөнү таанууга, бирөөлөр менен алака бериш кылууга ошол умтулуш керек да биринчи кезекте. Анан умтулгандан кийин сен эле мисалы бир Кытай бизнесмени менен аябай жакшы бизнес кылайын деп умтула берсең, сөзсүз түрдө кытайча үйрөнөсүң да. Үйрөнөсүң, ал муктаждык пайда болот да. Анан жок тетиги ат башынын башында жатып алып эле, анан качан мага мамлекет ошол бир TOEFL түзүп берет же болбосо бирдемке келип окутуп коет деп эле жата бере турган болсо, анда эч ким ал жерге ошол тилди дагы, ошол билимди дагы алып келбейт. Сөзүңүзгө арал азыр аябай жакшы нерсе. Мо айтып атпайбызбы, биз мо тилдерди билип атабыз, бирок коомго аралаша албай калып атабыз деп. Жакында эле ошо Элмира Ногойбаева айым монтип айтып атат да. Бул чындап эле Twitter'ди, Facebook'tu карасаңыз, кээ бир адамдар бүт эле инглисче жазат да. Анан орусча жазып коюшат. Мындайча айтканда, бул коомдогу проблемаларды бир чет өлкөлүктөргө айтып берип аткандай да. Бул деген нерсе өзүнүн үчүнчү адам катары, үчүнчү жак катары сүйлөп атышат да. Ошо коомдун мүчөсү катары эмес, мындай байкоочу катары эле жазышат да. Ошол чоң проблемадай да, мисалы Аутсанын айталы бүгүн. Бул гетто сыяктуу. Бизде ошол колдонулбай калган. Ал жерде аябай чындап эле инглис тилди билишет, дүйнөлүк процедура, мындай процесстерди, трендтерди байкап туруп атышат, бирок мындай байкоочудай болуп, бирок кыргыздын коомунда мындай активдүү аралашып, ошо трендтерди таштап жүргүлө, биз ушул жака баралы деп ээрчите турган лидерлик мындай потенциалын көрсөтө албай атат. Мына Жеңиш мырза менен сиздин трагедияңыз да ушул жерде да. Сиз мисалы 7 тил билесиз, 8 тил билесиз. Жеңиш мырза бир 5 тил билет бери дегенде. Бирок ошолорду колдонбойт да. Анткени сиздер мисалы кечке эле ушул жердеги саясат менен аралашып жүрөсүздөр. Ар дегенде тиги Россияга барып, Москвага барып келесиз. Бирок ал саясат деген, саясатчынын дүйнөсү, бул экономика деген, эл аралык байланыш деген ошол жер менен чектелбейт да. Сиз мисалы ошол эле Испаниядагы, Европадагы партиялар менен эмнеге байланышып сүйлөшүп, ал жерден досторду берип алып келип, тиги чуңкурчактан лыжа тептирбейсиз. Мисалы Британиядан эле, Америкадан эмнеге конгрессмендерди алып келбейсиз бул жака? Көрдүңүзбү? Демек, ошол сиз тилиңизди, коммуникацияңызды колдонбойсуз да. Сиз канча тил билсеңиз дагы, эгер сиздин коммуникацияңыз, байланышыңыз болбосо, ошол тилиңиз жашыруун бойдон испан тилиңиз дагы, англис тилиңиз дагы бир күнү унутта калат да. Ошондой эле баардык атуулардын деле проблемасы ошондо. Эске алышыбыз керек. Баардык атуулардын проблемасы. Эске алышыбыз керек. Мен КТРКга жанагы талапкерлигимди койгондо, англис тилди билем деген сөздү мактаныш катары алып чыккан жокмун. Эгер ошол КТРКнын баш байкоочу кеңеши ойлонуп туруп, эгер ошондой айтып туруп, мынау Ибраим Нуракун уулу англис тилин билгени үчүн биз тандап алдык деп айта турган болсо, анда ошол КТРКны көргөн 6 миллион адам, ошолордун үй бүлөсү, ошолордун балдары англис тилин билсе КТРКга чоң болот экен деп туруп, эртеңден баштап англисче окуй баштайт. Мына менин жанагы постума деле ондогон адамдар пикир жазды. Биз туура жолдо баратыппыз, рахмат. Биз англис тилин өз алдыбызча эле айылда жатып алып эле үйрөнүп атабыз деген пикирлер, ондогон пикирлер жазылды. Андан сырткары бүгүндөн баштап англисче окуйм деген пикирлер жазылды да. Демек, баягы биз дагы ушул саясатчылар, медианын өкүлдөрү, эксперттер ушул баягы
тилдин билими менен ошондой эле адамдык байланыштардын, коммуникациянын дагы күчүн элге жеткизип турушубуз керек деп ойлойм да. Туура. Жеңиш мырза, Сиз дагы аябай бир мындай бир маанилүү нерсени козгоп кеттиңиз да. Жалпы элге айта беребиз, эл бирөөнү ээрчиш керек да. Бирөө үлгү болуш керек, бирөө көрүнүп туруш керек экен. Бирөө дегенем мүмкүн бир адам, мүмкүн бир саясий күч болот же бир топ болот дегендей. Анан анткени адамдар бир нерсеге тең келет да, баардыгы салыштырмалуу дегендей. Мисалы, эмне үчүн биз тилди чыгарбай атабыз? Анткени мындай. Жакында Орусияга бардык, ал жерден орус тилин сүйлөп, баягы көргөзгөнгө аракет кылдык. Эми аны көрүштү баардыгы. Эми жакында Кудай кааласа Туркияга барабыз. Ал жерден түркчө сүйлөшөбүз. Анан акырын ошолорду көргөзөлү деген ой бар да. Андан кийин сиз айтканда, мисалы Германияда social democracy, то есть социал-демократтар менен азыр макулдашып атабыз. Ошол эле Брюссельге барган атабыз. Бул эми бул жылга пландаштырылган. Мен келгениме бир эле жыл болду. Чында партияга анан азыр толук баягы жетише элекпиз да баарына. Анан сиз айткандай кыргыздарда мындай бир нерсе калыптанып калган экен. Уялуу, тартынуу, анан коркуу. Күтмөй, кандай кабыл алат? Мактанып атабы? Өткөндө жанагы Ибрагим Болотов беле бир бала бар го, жанагы гаишниктер менен күрөшүп жүргөн. Ал пост жазып, жакшы пост жазыптыр да. Мен маршруткада кетип баратсам дейт, айтат дейт. А эмне проблема болуп атабы? Акчаң жокпу дегендей. Эгерде мен велосипед менен баратсам дейт, дагы карайт дейт. Эмне да ишиң болуп жүрүшпөй атабы деп. Машина менен баратсаң дейт, көөп калыптыр дейт. Костюм кийип алсаң, чиренип калыптыр. Футболка кийип алсаң, байкуш болуп калыптыр. Бизде ушундай коом болуп калдык да азыр, чынында. Анан ошон үчүн ушул жеринен бир карманып атканбыз. Мисалы, резюме жазганда, резюме деген дүйнөлүк бул мындай өзүңдү дүйнөдө да ушундай таанылат, өзүңдү көрсөтүү кагазы да. Мисалы, Америкада, Британияда сиз айтканда мактанышың керек ал жерде. Мен мындай кылам, мен коммуникабельныймын, мен иштейм, мен кыйраткам, мен муну жеңгем депчи. Кыргыздарга айтсаңыз азыр айылдардан резюме жазчы десең тартынабыз аябай. Мындай көрсөткүбүз келбейт, мактангыбыз келбейт. Анткени сындап көнүп калганбыз да. Мен кошулам, бул жерде саясатчылар, мен ойлойм, көрүнүктүү адамдар да. Же болбосо мына сизге окшогон коомдук фигуралар сүрөп чыгыш керек. Мына мен элестетип көрөм да, башыңа калпак кийип алып, костюмдар кийип алып, жогорку кеңештин депутаттары Европага барып, сиз айтканда шагырап барды англисче сүйлөп отурса, кандай керемет нерсе. Кыргызстанга келип таза кыргызча сүйлө, Орусияга барып орусча сүйлө, Туркияга барып түркчө сүйлө. Артыңан анан карап туруп, депутат болуш үчүн мондай болушуң керек экен деп аң сезим өзгөрөт да. А биз депутат дегенди ким деп тааныйбыз? Курсагы чыккан, машинени минген, акчасын чачкан адам да. Эч ким ойлобойт сиз айткандай тил билет деп ойлобойт. Ошо чындап эле сөзүңүзгө аралашып, мен азыр кайра эле бир аз артка кайтып кетейин. Ошо монгол жаш мондай активисттер, саясатчылар деп коелу. Ошо грузин досторум менен мындай кээде сүйлөшүп калам. Негизинен бүт баары менен биз инглисче сүйлөшөбүз. Кызыгычы. Жапанда деле монголдор жапанчаны абдан жакшы сүйлөйт, бирок баардыгы эле эң жакшы немени билишет, инглис тилди билишет да. Анан ошо грузиндер менен деле сүйлөшсөңүз, алар деле бирдөө эле орусча жакшы түшүнүшөт экен, бирок эмнедир өздөрүн инглис тилде сүйлөгөндө мындай комфортно сезет экен, өзүн ыңгайлуу сезет экен. Эркин да. Оюн дагы эркин айтат экен. Демек, биз булардан үйрөнө турган нерсе бар да. Демек, ошо Ибрайым мырза айтып кеткендей, биз аларды чакырып, чындап эле бул жерден коммуникация түзүп, биз алардан дагы үйрөнө турган нерселерди бул сөзсүз эске алыш керек деп ойлойм, чындап эле. Ошол биздин эле партия эмес да бул. Сиз айтып аткан монголдор, грузиндер, башка элдер ошол англис тилде сүйлөйүн деп эле сүйлөбөйт. Алар дүйнөдөгү мындай мыкты адамдарды, өзүмөн мыкты адамдарды табайын деп сүйлөйт. Туура айтасыз. Анан Жеңиш мырза айтып атпайбы, партияга бир эле жыл болду келгениме депчи. Сиз бир жылдан мурда эле ошо байланыштарды түзүп коюшуңуз керек болчу да. Мисалы, мен мына премьер-министр болдум, бир жыл эле болду, анан мен англис тилин билбейм эмес. Премьер-министр болгонго чейин эле адам кыргыздын атуулуу, англис тилин билип, дүйнөгө ачык, дүйнөдө толтура байланыштар болуш керек. Ошондо гана биз өзүбүздүн мамлекетибизди өнүктүрө алабыз деп ойлойм. Кемчилик. Дагы бир өзөктүү нерсе бар да, бул ушу тил үйрөтүүдө, эгер мамлекет жагынан ала турган болсок, тил үйрөтүүдө мамлекеттик саясат жүрүш керек да, ордордуна шарт түзүп берүү боюнча.
Бул жана башында козгогондо ошол эле Грузияны алганда грузиндер англис тилин билет, бирок грузин салтын эч качан чамбайт. Жапондор англис тилин билет, бирок самурайдын баягы духу, руху ичинде сакталган. Эмнеге? Эч качан. Анткени мамлекет ошондой шарт түзүп койгон. Көрдүңүзбү? Бизде тил үйрөнгүлө деп баарын эркиндикке коюп койгондо бул мындай бир аша чапкандык болот, коопсуздук болот, кооптуу болот да мамлекеттин эгемендүүлүгү үчүн. Ибраим мырза айткандай, аутсадан жалаң эле эркин коюп койгулачы, тил үйрөнөт да баары Америкага чыгып кетсе, Кыргызстан үчүн күйбөгөн адамдар пайда болсо, бизге эмне пайда? Ошон үчүн мамлекеттик дагы система иштеш керек деген ошол. Идеология жүрүш керек. Мамлекет, мекен деген эмне, эл деген кандай, салтыбыз кандай? Мисалы, Бишкекте турган ошол эле тил билген билимдүү балдарыбыз айылга барсаң салтыбызды билбей, аксакалды төргө өткөзүп, устуканды сунганды билбегендер бар да. Жапонияга барсаңыз андай жок да. Жана биз сүйлөшүп отурдук го. Грузияга барсаңыз андай жок. Мына ушундай нерсени эске алышыбыз керек. Ошон үчүн айтып атабыз да, мамлекеттин кийлигишүүсү сөзсүз болуш керек. Сөзсүз түрдө өкмөттүн, парламенттин чечими менен бул билим берүү системасына реформа кылышыбыз керек. Бул учур келди азыр. Макулмун, биз инглиз тилди сөзсүз милдеттендирели деген мааниде мамлекеттик кийлигишүү сөзсүз болуш керек деп мен колдойм. Болуш керек. Мындан ары мынчанчы жылдан кийин мамлекеттик кызматтарда сөзсүз TOEFL бар адам гана иштесин деген кийлигишүүгө мен макулмун. Карап көрүңүзчү, дүйнөнү. Бирок мен айтат элем, ошол мамлекеттин кийлигишүүсүн күтпөй эле, ошо биздин мекендештерибиз, атуулдарыбыз өздөрү эле үйрөнүп башташат. Ал айтпаса дагы сөзсүз, бирок баягы мыйзамдык негизде дагы кийлигишүүгө макулмун эгер инглиз тилде милдеттендиришсе. Дүйнөнү мондайынан бөлүп көрсөк, ошо алтын материкти бөлүп көрсөңүз, орус тили кайсы жерде? Болгону Орусияда КМШ мамлекеттери. КМШ мамлекеттери бүгүн англис тилине өткөн учур. Туурабы? Ошол эле мисалы Батыш Европаны ала турган болсок, бардыгы англис тилине өткөн. Мурун мисалы Латвияда, Литвада мыйзам кабыл алынган. Союздан баягы кеткенден кийин эле Латвияда биринчилерден бул мыйзам кабыл алынган. Орус тилин билбейсиң, Латвия, Литва тилин билишиң керек. Эгерде ким билбесе 10 жылдык мөөнөт берген. Экзамен тапшырасың, тапшыргандан кийин сага жарандык беребиз дешкен. Түштүк Американы караңыз, бүт испан тилинде. Биягын караңыз, Европадан бүт англис тилинде. Демек бизге керек да. Буякка оң жакта караңыз, Кытай турат. Кытай тили керек да. Ошон үчүн мамлекет өнүш үчүн жалаң эле бир тилди кармап отура бербей, биз дагы өнүгүшүбүз керек. Өкмөт эмне отурат? Чечимдер кабыл алыш керек да. Ибраим мырза, азыр бул тил жөнүндө сөз кылып кеттик. Эми жеке өзүңүздүн тажрыйбаңыз жөнүндө айтып бербейсизби? Бул сиз инглиз тилди кантип үйрөндүңүз? Анан бул кыйын болдубу үйрөнүш же оңой эле үйрөнүп алдыңызбы? Ушул англис тилин үйрөнүү көптөр ойлойт, баягы оңой эле бир 5-6 курска барсам эле үйрөнүп калам деп ойлойт, же болсо 5 жыл университетке барсам эле бүттү, мен англисче билем деп ойлогондор жаңылышат да. Англисчени мен өмүр бою үйрөнүп келатам. Мектептен каалагам англисче үйрөнүү. Бирок тилекке каршы мен окуган ошо Таластагы мектепте англис тили жок болчу, немис тили бар эле да. Анан ал университетке келгенде ошол англис тили жагына кирип алып, өзүм курстарга барып, өзүм китептерди таап окуп, өзүм котормолорду жасап, өзүм сөздүк издеп, өзүм баягы кассеталарды угуп, анан кийин интернетке өтүп, ушинтип эле баягы тилди өнүктүрүүнүн үстүндө келе жатам да. Китеп окуйсуң, кино көрөсүң, жаңылык көрөсүң англисче, ушулардын баардыгы эле өнүктүрөт. Адамдар менен сүйлөшөсүң. Ошентип эле келе атабыз. Эч ким баягы англис тилин баягы жогорку деңгээлде билип калдым деп эч ким айта албайт. Керек болсо мына кыргыз тилин деле жогорку деңгээлде билип калдым деп мен айта албайм. Бул тил деген баягы өмүр бою өнүктүрө турган нерсе да, өмүр бою өнүктүрүп турган. Университет, мектеп, курс булардын баардыгы жөн гана багыт берүүчү нерселер. Ал эми ошол багыт берүүчү нерселерди өзүң деле түзүп алсаң болот, өзүң деле окуй берсең болот да. Мен ошол жол менен келе жатам. Анан түрк тилин дагы билем. Аны дагы мисалы ошол түрк досторум бар. Ошолор менен сүйлөшүү үчүн, түрк каналдарын көрүш үчүн, түрк журналистикасын көрүш үчүн, түрк саясаты менен тааныш үчүн мен аны дагы үйрөнгөм. Мен мисалы андан зыян тарткан жокмун да. Пайда гана көрдүм, зыян тарткан жокмун. Жеңиш мырза, сиздин тажрыйбаңызды угалы эми. Сиз кантип тилдерди үйрөндүңүз? Эки сөз айтып кетейин деп атам да. Мисалы Ибраим мырзанын жанына отурганда адам кадимкидей сүрдөйт да. Анткени бул киши бир эмес 4-5 тилде сүйлөйт. Демек көп маданиятты билет, демек билимдүү жана абдан тажрыйбалуу деп адам кадимкидей сүйлөшүүдө сүрдөйт. Эгерде бир эле кыргыз тилин сүйлөсө, анда сен тип өйдө жагынан карайсың, басмалайсың.
Мен баягы түз түшүндүрмөсүн айткан жерим жок, баягы адамдын баягы деңгээлине жараша айтып атам да. Эми менин тажрыйбам чынында биз Ибрайым мырза экөөбүзгө окшош. Мурун мындай кассеталар бар болчу, ручка менен карандаш менен мынтип түйрүп алып анан магнитофон коюп алып укчубуз да. Ал убакта деген дижиталдуу жок эле да. Болчу да. Анан жана Мёрфи деген китеп бар эле, ошону издеп таппай анан очередке туруп алып анан бир копияларын алчубуз. Анан мурун китеп деген жок болчу бизде. Болгону жана Сорос фондусу бар эле. Ошол жака барып магнитофондо мен жаңылбасам бир 5-6 эле кызыл магнитофон бар эле. Очередке туруп алып жана CNN менен BBC-ни укчубуз да. Ошол жерденчи. Анан кассеталар бар болчу, запистер, ошолорду укчубуз. Анан эң жакшы жардам берген, көп сындап атпайбыз, жана Мээрим фондусун сындап калабыз го. Чынында Мээрим фондусу балдарга абдан чоң пайдасы тийген. Ошол жакта окуган балдар билет да. Эң биринчи жанагы компьютерлар келген. Ошол жактан биринчи жолу интернет деген эмне экенин биз кирип түйүнгө кирип, ушундай турбайбы деп, анан англис тили ошол жактан үйрөнгөнбүз. Менин өзгөчө түрткү берген бул ушу мектеп болду. Мен ошо 19 жашымда мектепке орношуп калдым. Мектептин директорунун орун басары элем, ушу долбоорлор боюнча. Анан аркасынан муктаждык болгон да. Керек болгон. Анткени көп коноктор келчү, анан англис тилинен сабак берип калдым. Анан башында уят болуп жүрдүм. Окуучу кыздар келет да, анан атайын жаш болсоң текшерет да. Агай мына бир эки сөз кандай дейт, анан мындай деп коесуң. Анан көрсө сөздүктү алып алып текшертишкен да. Туура эмес айтып коесуң да. Эми уялганыңан жөн башкача айтып койчусуң. Анан түнү менен отуруп алып үйрөндүк, арга жок. Бул керек болчу да, турмуш болчу. Анткени иштешиң керек болчу, табышың керек болчу. Анан чоң жардам бул Европа болду. Чынында, анткени ал жерге барганда билим берүү системасы өзүнчө башка да. Мисалы биздики менен салыштыруу мүмкүн эмес да. Барганда өзүң умтуласың, жан талашасың, уят болбойн дейсиң, намыстанасың, анан окуйсуң. Ибрайым мырза, сиздин тил үйрөнүү ыкмаңыздын бир 3 ыкманы айтып бериңизчи. Мисалы мен өзүм бир аз айтып кетейин. Мисалы мен кантип үйрөтчү элем, Кытай тилди мен моундай үйрөндүм. Бул биринчи баягы произношение деген өтө кыйын да. Анан өтө кыйын болгон үчүн аркасынан мен 2 саат үйдү камалып, кулптап алып бөлмөнү. Анан ошол жерде бир сөздү оозум тилим келбей аткан сөздү айталы. Чи, чи, ш дегенди 100 жолу айтып ушуну. Анан бир сүйлөмдү шар айтып кеткенге чейин аябай кайра айтып бир 2 сааттай ошо произношениянын үстүнөн иштедим да. Мындай шар айтып кеткенге чейинчи, бир сүйлөм жагып калган сүйлөм болсо ошону алып кылат элем. Бул бирөө. Анан экинчиси, жазганда бай иероглифтерди жаттап калыш үчүн күнүгө бир 3-4 катар бир окшош иероглифти кайра кайталап мындай жазып турат элем. Анан кийин же болбосо бир сөздү алганда кээ бир сөздөр бир эле мааниге ээ болуп калат да. Орусча карасаң, мисалы бүттү деген сөздү жазып кое берет да. Мисалы end же finish же да башка сөздөр бар да. Анан ошол учурда бирок булардын айырмасы эмнеде экен дегенде, о сөзсүз ошонун сүйлөмдүн ичинде колдонуу жерин карайт элем дагы. Анан ошол сүйлөмдү мындай ыр сыяктуу эле куплеттеп жаттап алганга аракет кылат элем. Анан ошону айтып калгандан кийин бир айталы бир 3 же 4 ай өткөндөн кийин баягы денеме сиңип калат эле дагы. Мындай атайын ойлонбосом деле өзүнөн өзү мындай ичиңен ошо сүйлөмдөр чыга берчү да. Бул менин ыкмам эле да. Сизде кандай ыкма бар жүрсө? Менде деле ошо сиздикине жакын ыкма. Мисалы мен минтип үйрөнөм да тилде. Бир китепти алам, жеңил китепти. Аны окуйм. Окуганда ичинен мага түшүнүксүз сөздөр болот. Анан бир китепти окуганда мисалы ошол түшүнүксүз сөз аябай көп жолу кезиксе, 10 жолу же 15 жолу же 5 жолу же 3 жолу кезиксе, мен аны сөздөрү түшүндүрмө сөздүгүн карап туруп, анын баардык маанилерин түшүнө алам. Эгер бир эле жолу кезиккен же бир эки эле жолу кезиккен түшүнүксүз сөз болсо, ага убактымды коротпойм. Себеби ал андай сөз мага азырынча кереги жок деп эсептейм да. Андан сырткары котормо. Мен ошол чыгармаларды же китептерди же ырларды же материалдарды кыргызчага которуп ошол жагынан да аракет кылам. Бул дагы абдан чоң жардам берет. Анан дагы бир ыкма меники баягы грамматикага маани бербеш керек. Грамматика деп атып, грамматиканын эрежелерин окуп атып, тилдин өзүн унутуп коесуз. Убактыңыздын баары ошол жака кетип калат. Андан көрө мен ошо грамматиканы окуганын ордуна
бир жакшы пайдалуу көп кездешкен сөздөрдү, жаңы сөздөрдү үйрөнө алам. Мындай деп. Анан сөзсүз түрдө жанагы произношение өтө маанилүү. Ошол сөздүн айтылышы өтө маанилүү да. Ошондой бир көп кездешкен, көп айтылган сөздөрдү өзүнчө отуруп алып, кайталоо бул дагы абдан маанилүү. Бул кайталоо тилде өтө маанилүү. Анан кийин эң акыркы багыл тепкич бул коммуникация. Ошол тилде сөзсүз түрдө бирөөлөр менен сүйлөшүш керек да. Туура айтасыз. Сүйлөшкөндө бул тил сөзсүз түрдө өнүгөт. Туура айтасыз. Негизи Ибрайым мырза айткандай меники эң чоң көйгөйүм маселем ушу грамматика болчу да. Мен грамматикага аябай көп көңүл бурдум да. Анан окуучуларга бергенде грамматика мен 5 окуучум сыртка чыгып келген ушу грамматика негизинде TOEFL-ды жеңип. Анан грамматиканы канчалык көп окусаң, ошончо коммуникацияда сүйлөгөндө грамматически туура сүйлөшүң керек деп анан жаңылып баштайсың да. Анан баягы тилдин өзүнө, сөздүн маанисине көп маани бербей баштайт экенсиң. Анан 3 нерсе бар. Көп окуш керек, которуш керек, анан көп угуш керек. Бизге ошо башында окутуп атканда ырларды көп угуш эле да, анткени ырды түшүнүү абдан кыйын да. Ошону кунт коюп алып анан түшүнгөнгө аракет кыласың. Анан көрүш керек. Биз кинолорду көп көрдүк. Анан эмне кино дебейсизби? Эң жакшы кино бул адам күлгөндө же мындай бир чочуганда ошону эстеп калат экен да. Бул ужас менен комедияны көп көрчүбүз. Жөнөкөй кино көрсөң мындай деп көрүп каласың да. Ужасты көргөндө кадимкидей түшүнгөнгө аракет кылып Horror movie. Анан ал эми комедияны көргөндө күлөсүң. Анан эмнени айтып ийди деп түрүп кайра көрөсүң, ошондой нерсе болчу. Окуш керек. Анан биз мисалы гезиттерге көп чыктык, жана Сантьягода, Испанияда жашап жүргөндө бөлмөнүн баардыгы биз тил билбей бардык да. Пол гана болгон жок, калган потолоктон баштап бүт жерге илгенбиз. Анан жана вилкадан баштап кашыкка чейин жазып алып, алган көргөнүң бүт жазылып туруш керек да. Эми тил мындай да, көпкө чейин сүйлөбөй койсоң унутуп баштайсың, эстетип туруш керек. Мисалы меники 9-10 жыл болуп кетти. Кээ кезде жолугуп калганда сүйлөйбүз. Сиз айткандай баягы кезигип калганда өзүң адамын көргөндө эле барып анан жабыша калып эле анан hello деп сүйлөп баштайсың да. Бул болсо бизде практика жок болот баягы. Бул баягы сөзүңүздөргө аралды эми дагы бир кызык нерсе болду да, эске алып калуу жөнүндө айттыңыз. Анан сиз баягы тилди мындай өзүң эле окуй бербей, ошол тилде сүйлөгөн кишилер менен катташыш керек деген нерсе менде дагы болду да. Бул өтө маанилүү экен чындап эле. Биздин учурда мисалы 94-жылдары Бишкекте Кытай жок эле да. Аябай сейрек болот эле. Биз көрсөк аркасынан чуркап жүрүп, жатаканасына чейин барып, мындай сагалап сүйлөшүп койчу менен деп жалдырайт элек да. Себеби тилин угуп калалы, ушу практика кылып калышкандай деп. Анан ошол учурда мисалы инглиз тилди үйрөнөлү деп Европадан келген мисалы кришнаиттер болот эле. Ошолорго деле барып сүйлөшкөнгө макул элек да. Ушу алар кришнаизм жөнүндө айтат, бирок биз анысы кызыктырбайт. Тили кызыктырат да, кыскасы сүйлөп берсе болду деп. Мисалы ошондой кылып өзүбүз издеген учур деле болду да. Бул аябай эле. Жок, мурун интернет жок эле, коммуникация жок эле, телефон жок эле, WhatsApp деген жок эле. Анан биз баягы коомдук транспортто көп жүрчүбүз да. Троллейбуста сиз айткандай американец көрүп калсаң жанталашып барып анан учурашканга шашчубуз да. Анткени баягы native жок эле да. Native speakers деп койчу, Peace Corps тиги тынчтык корпусунун немеси волонтерлору. Аларды көргөндө жанталашып барып, кайсы мектепке кирди деп издечүбүз да. Азыр толтура да. Жок, Кудай жалгап ошолор бизге да туш келип калган экен университетте. Жумасына 3 жолу сабак өтүп. Ошолордун көп таасири этти. Мырзалар, эмесе аябай мындай мазмундуу маек кылып бергениңиздерге чоң алкыш айтам. Өзгөчө бизде Ибрайым мырзанын астында азырда бир чоң сынак турат. Кыргыз улуттук телерадио компаниясына жетекчиликке катышканы отурасыз. Сизге ийгилик каалайбыз. Атайын убакыт бөлүп бүгүн келип бергениңизге дагы. Сиздерге дагы келерки жылы парламенттик шайлоодо ийгилик каалайм. Алкыш. Жеңиш мырза, сизге дагы чоң алкыш. Ошо биз деле чындап эле могу Ибрайым мырза жазбаса, мисалы сизди инглиш тилди билет экен деген мындай бизде имидж жок эле да. Калпак кийип жүрсөңүз чындап эле баягындай кыргыз тилден башкасынын кереги жок экен деп ойлоп жүргөн экенбиз. Мына биз ушинтип ачылып, ушундай инглиз тилди билели, чет тилдерди билели деген мындай өрнөк боло турган жактарыбызды коомго көбүрөөк айталы. Сиздерге чоң алкыш. Мүмкүн болсо ошо жакында сиз айткандай Ибрайым мырзанын алдына чоң бир сыноо турат. Мен ошо Ибрайым мырза сизге чын деле
чын дилимден, чын ыхласыман баягы ийгилик каалайм. Анткени мына Ибраим мырза жогорку кеңештин чоң баягы даражасын көтөрүп берди да. Эмненин негизинде мына эгер мурун жогорку кеңеште маалымат катчылыгы мен жамандагым келбейт, бирок мынчалык деңгээлде эмес эле да. Азыр карасаңыз маалымат алуусу, маалымат алмашуусу абдан чоң бийик деңгээлге көтөрдү. Ошондуктан бул маанилүү. Анан коомдук телерадиого барганда мен ойлойм BBC, CNN сыяктуу эле жакшы деңгээлге чыгарганга мүмкүнчүлүк бар. Сизге ийгилик каалайм. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, эмесе биздин улустөр жана турмуш көрсөтүүсү соңуна келип отурат. Бүгүн бизде тема кыргыз коому жана чет тили болду. Ал үчүн бизде конокто Жогорку кеңештин пресс кызматчылыгынын жетекчиси Нуракын уулу Ибраим мырза менен Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдохматов мырзалар болду. Эмесе сиздер менен кайрадан көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.